Assalamu алейкум, кандайсыздар? Бул сабакта биз Pinduoduo сайтын көчүрөбүз, приложениясын көчүрөбүз. Ал үчүн биз App Store'го же болбосо Play Marketке Pinduoduo деп жазып алабыз. Дагы ушундай кызыл жүрөкчө сүрөтү менен ушундай 3 жазууну установить кылабыз. Установка болгон соң биз открыть кылып киребиз. Открыть. Открыть деп киргенде бизге ушундай баракча ачылат. Мындай баракча ачылганда биз бул приложение через WeChat аркылуу регистрация боло алабыз жана телефон номер аркылуу. Тилекке каршы Кыргызстан номери менен биз регистрация боло албайбыз. Эгерде Россияда тааныштарыңыздар болсо, ошолордон сурап, российский номерди жазып, ошол номерге код барат. Ошол кодду бул жака жазып, сиздер номер аркылуу регистрация болсоңуздар болот. Ал үчүн номерди жазыш үчүн бул жерде көк менен болгон жазууну басабыз. Көк менен жазууну баскан соң ушундай баракча ачылат. Ушундай баракча ачылганда бул жерге биз же телефон номер жаза албайбыз, же эч кандай странаны белгилей албайбыз. Бул жерде эгерде ушундай баракча ачылса, биз телефонубузга чыгып, ушундай ачылган приложениялардын баардыгын жаап закрыть кылган соң, биз кайрадан Pinduoduo приложениясына киребиз. Киргенде бизде уже ушундай баракча ачылып калат. Бул жерде дагы көктү басабыз. Көктү басканда бул жерде бизде уже странаны тап жана номер телефонуну жаз деп жатат. Бул жерде биз эгерде российский номер жаза турган болсоңуздар, бул жерде страналардан Россияны табышыбыз керек болот. Эгерде казахстанский номер жазсаңыздар да болот. Экөө тең +7ден башталгандыктан бул жерде биз Россияны белгилешибиз керек. Которуп алабыз. Бул жерде где английская буква И, бул жерде бизде Россия деп турат. +7 коду менен. Ушуну тандайбыз. +7. Бул жака дальше номерибизди жазабыз. Номерибизди жазган соң бизге ушул номерге, жазган номерибизге код барат. Ошол кодду бул жерге кайра жазып калабыз дагы. Войти кылып, ошол кызыл кнопка чыгат. Войти кылып кирсек, биз регистрациядан өткөн болобуз. Жана ошондой эле биз WeChat аркылуу регистрациядан өтө алабыз. Бул жерде турган жашыл менен жазууну басабыз. Ал үчүн бул жерде птичканы коюп коебуз дагы. Жашылды басабыз. Күтүп турабыз. Ушинтип Pinduoduo биздин WeChat'дагы данныйларыбызды чыгарып берет. Өзү таап, регистрациядан мынтип өткөзүп коет. Бул жака личный кабинетке киргенде бул жерде менин аты фамилиям жана WeChat'дагы данныйлар чыгып калат. Ошентип успешно регистрациядан өткөн болобуз.